Өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач негизги окуялардан кыскача анонс. Ошто жылуулук берүү токтотулду. Бүгүндөн тарта жылуулук менен камсыздоочу объектилер келерки жылдын жылытуу мезгилине даярдоо иштерин жүргүзө баштайт. Шаардын тазалыгына кайдыгер караган жарандар административдик жоопко тартылат. Ал эми тазалыкка өзгөчө көңүл бурган аймактар мыкты деп табылат. Кургагучу оорусу боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөр арасында 2-нчи орунда. Бул илдеттин азабын тартып каза болгондордун саны да өсүүдө. Деген менен илдетти жеңип толук түрдө айыгууга да жол бар. Алай жергеси быйыл Нооруз майрамын өзгөчө белгиледи. Райондун Борбордук стадиону бул күнү майрамдык маанайга ортоктош болуу үчүн келген адамдарга толсо. Алар үчүн мектеп окуучулары тарабынан өр күлкү, бийлер тартууланды. 2014-2015 жылдын жылытуу мезгилин аяктаганына байланыштуу Ош шаарынын мэри жылуулук сезонунун жыйынтыктоо боюнча буйрукка кол койду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнөн кабарлашты. Кала башчысынын буйругуна ылайык бүгүндөн тарта жылуулук менен камсыздоочу объектилер келерки жылдын жылытуу мезгилине даярдоо иштерин баштоого тийиш. Шаардын тазалыгына кайдыгер караган жарандар административдик жоопко тартылат. Бул тууралуу вице-мэр Кутманалы Абдрахман уулу маалымдайт. Мындай чечим каланы тазалоо, көрктөндүрүүгө багытталып жарыяланган 2 айлык акциянын алкагында кабыл алынган. Ошондой эле шаардык мэриянын иш планынын негизинде каланын аймагындагы дарактарды бутоо, ак буранын жээктерин тазалоо, арыктарды казуу иштери аткарылууга тийиш. Учурда тазалык иш-чарасы дээрлик каланын бардык аймактарында уланууда. Бүгүн ишемби же дем алуу күнү эмес. Бирок жуманын аягын күтпөй, шаар жашылдана баштаган мезгилде жер үстүндөгү акыр чикирлерди алып салууга жетишип калуу үчүн жашоочулар өздөрүнө бөлүнгөн аймакты тазалоого чыгышкан. Иш планы негизинде бүгүн Сулаймантоо аймактык кеңешинин тургундары Бабур театрынын айланасында иштөөдө. Аймактык кеңештин төрагасы Мажит Эрибабаевдин айтымында учурда бул аймакта көрсөтүлгөн иштердин дээрлик 90% аткарылып бүттү. Бу жерде азыркы күндө арык казуулар мына Ош мамлекеттик университети тарабынан арыкларды тазаланды уже. Мамлекеттик университети студенттер аркасынан. Сулаймантоодо тегереги тазаланды. Мына бүт территория боюнча иштер алып барылып атат. Бизде мына Зеленхоз ишканасы бизге байланган, ошо машиналарды берет бизге. Булар керек маалда биз сурап атабыз. Булар машиналарды берип атат. Мына бүт ишкана мекеме окуу жайлары өз убактында чыгышып туруп, ошо карашып атат бекитилген жерлерде. Шаарды тазалоо иштерине керектүү буюм техникалардын баарын мэрия өзү каржылап, айрымдарын кала тургундары өздөрү толуктап алышууда. Тазалоо иштерине чыкпаган кала тургундарына мэрия тараптан административдик жазалар да каралган. Мына өзүңүздөр билгендей 2 айлык 4-марттан баштап жарыяланган. Бүгүнкү күндө шаар мэриясы тарабынан атайын түзүлгөн штабтын негизинде иштин жүрүшү көзөмөлдөнүп жатат. Бул боюнча бир 7 тиркемеден турган иштер кабыл алынган. Ушул жумалардагы негизги маселе бул арыктар тазалоо маселеси. Сөз түрдө ушул иштин деңгээлине жараша ишти аткаруучуларга сөз түрдө мындай аларды белгилөөлөр, ал эми ишти аткарбаган учурларда административдик чаралар колдонулуусу штабтын отурумунда каралып атат. Тазалоо иштерин көзөмөлгө алуу аймактык кеңештин төрагаларына жүктөлгөн. Иш план 7 тиркеменин негизинде мекемелер арасында бөлүнүп берилген. Булар жарыяланган 2 айлыктын негизинде шаардын тазалыгы үчүн күрөшүүгө милдеттүү. Ананда быйыл шаардыктар ишембилик эмес, жумалыкка тартылууда. Азыр биз былтыркы жылдардан өзгөчөлөнүп, ишембилик күндөрү гана ишембилик деп атабастан жумалык деп жарыяладык. Демек ошол мекеменин мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол бөлүнгөн участокко иштер уюштурулат. Жума бою бул иш тынымсыз уюштурулуп турушу керек. Бекитилген планга ылайык учурда арык казуу менен көчөлөрдү актап сырдоо, бактарды бутоо иштери кызуу жүрүп жатат. Андан соң шаар көркүн бузган көрүнөк жарнактарды алып салып, ордуна жаңыларды орнотуу иштери жүргүзүлөт. Ал эми калаанын тазалыгы үчүн болгон күчүн жумшап, аймактык кеңештин таза кармагандар үчүн атайын сыйлыктар да каралган. Улукбек Сатыбалды уулу, Максат Маккамбаев, Ош Прим жаңылыктары.
Чет жакта документин жоготкон жарандардын өлкөгө кайтуусу жеңилдейт. Кечээ өкмөт башчы Жомарт Оторбаев чет өлкөдө документтерин жоготуп алган Кыргызстандын жарандарынын өлкөгө кайтып келишине күбөлүк берүү тартибин жөнөкөйлөштүрө турган токтомго кол койду. Мындай чечим сырттагы мекендештерге кам көрүү максатында кабыл алынган. Токтом расмий жарыяланган учурдан 7 күндөн кийин күчүнө кирет. Мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашкандай, учурда 2.441.000 жаран өзү тууралуу биометрикалык маалыматын тапшырды. Мунун ичинен эң көбү Ош шаары менен Ош облусуна таандык. Түштүк борбордо биометрикалык маалымат тапшырган жарандар шаардыктардын 89%га жакынын түзөт. Ал эми Бишкекте жарандардын 57%дан ашууну гана тапшырды. Эске сала кетсек, биометрикалык каттоо өткөн жылдын 20-октябрынан башталган. Кургак учукту дарылоодон көрө анын алдын алган оң. Оору эң көп жугуштуу илдеттердин ичине киргендиктен анын алдын алуу үчүн түрдүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Өзгөчө жаш балдар үчүн бул илдеттен кантип сактануу керектигин үйрөтүү зарыл. Максаты утурлай бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтында жеткинчектер арасында сүрөт тартуу боюнча сынак уюштурулган. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургакчылыкка каршы күрөшүү күнү. Бул датаны утурлай Ош шаарынын окуучулардагы түрдүү иш-чараларды өткөрүшүүдө. Мен канткенде бул орунну алдын алам деген максатта бүгүн жаш өспүрүмдөр өздөрүнүн кыялынан чыккан сүрөттөрүн тартып көрүштү. Байел Ош шаарындагы Юрий Гагарин атындагы мектептин 7-классынын окуучусу. Окуу менен кошо спорттун бокс туру менен алектенип, ден соолугун чыңдап келет. Андыктан кургагучулук менен оорубоо үчүн эң биринчи спорт менен машыгуу керектигин жакшы түшүнөт. Сүрөтүндө да бийик тоолор менен курчалган кыргыз жеринде жашаган дени чың балдарды тарткан. Ден соолук чың болуш үчүн спорт менен машыгыш керек да. Машыкпасаң, анда ден соолугуң мындай жалкоо болуп жүрсөң, ден соолугуңа пайда эмес. Кайта кургагучулукту жуктуруп алышың мүмкүн. Ошол спорт менен машыксаң, ден соолугуң чың болот да. Сынактын катышуучулардын көз караштары түрдүүчү. Бири тоо коюндагы жашыларча жергесин тартса, дагы бири түрдүү гүлдөр өскөн Кыргызстанды элестеткен. Бирок баарынын максаты бирдей. Аба таза, айлана кооз болсо, баары өз ден соолугун ойлоп, ага кам көрсө, мамлекет өнүксө, эч ким оорубасын алдын ала көрө билишкендей. Анткени бул жугуштуу илдет жөнүндө алар кеңири таанып билишкен. Бул кургагучулук деп, бул жугуштоору биз бул өзүбүздүн максатыбыз менен тарттык. Буга кургагучулуктан айыкса болот. Кыргызстан гүлдөй беришин каалайм, эч качан Кыргызстанда оорулар болбошун каалайт элем. Кургагучулуктун алдын алуу үчүн өлкө боюнча атайын 1 айлык жарыяланган. Максаты аркылуу Ош шаарынын бардык билим берүү жайларында өспүрүмдөргө илдеттин терс жактары окутулуп, аны кантип алдын алуу керектиги айтылып жатат. Бул максатты көздөгөн сүрөт сынагына катышкан жеткинчектердин көз карашы, ой толгоолору дагы илдетти алдын алууга көмөк болот. Бул окуучулардын дагы көз карашы ушул эгерде биздин аба таза болбосо, оорулар көбөйөт дегенге бардыгы түшүнүгү бар экен. Тарткан сүрөттөрүндө өпкөн сүрөтүн тартышкан. Жарымы оорукчанын өпкө, бир жагы таза депчи. Ошол жөнүндө көп ойлорун айтышты. Мен ойлойм, ушундай акцияларды мектеп арасында көбүрөөк өткөрүп турсак, ушул ооруларды жеңебиз. Жыл сайын өткөрүү салтка айланып калган бул иш-чара Ош шаарынын мэриясы жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөрүлүүдө. Ден соолукту чыңдоо үчүн иш-чара спорттук мелдештер менен коштолду. Гүлмайрам Рахманбердиева, Улук Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Кургагучулук оорусу боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрү арасынан 2-нчи орунда. 1-нчи орунда Молдова турса, 2-нчисинде Кыргызстан. Жыл сайын тийиштүү кызматтын өкүлдөрү туберкулезго каршы 1 айлык жарыялап, коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Бул оорунун азабын тартып, каза болгондордун саны да өсүүдө. Деген менен илдетти жеңип, толук түрдө айыгууга да жол бар. Ош облустук кургагучулукка каршы борборуна Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан бейтаптар келип дарыланышат. Аталган илдеттин ачык түрү менен ооругандар үчүн 50, туруктуу дарылануучулар үчүн 50, жалпы формадагылар үчүн 60 жана хирургиялык оорулар үчүн 40 орундук бөлүнгөн. Жалпысынан 200 адам келип дарыланууга шарт бар. Негизгиси оорулуу дартын убагында аныктап, кечиктирбестен дарылануусу керек. Оорулуу 14 күндөн ашык жөтөлгөндөн кийин сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышы абзел. Какырык тапшырылат, рентгенге түшүлөт, ушунун негизинде табылган болсо кургагучулук дарыланып, ар бир өзүнүн жашаган жерлеринде да кургагучулук ооруканалары бар. Кайсыл жерде болбосун Кыргызстандын жараны болгондон кийин дарыланууга укуктуу.
ошол эле менен кургак учуктун өзүнүн дары дармектери акысыз түрдө берилет ооруларга. Оорунун айынан көз жумгандардын саны 2013 жылы 56 болсо, өткөн жылы 59 адамга көбөйгөн. Бирок коомчулукта бул оорудан сактануу жолу тууралуу маалымат дали болсо жетишерлик эмес. 14 жылдан бери базарда соода кылып жүргөн бул айым деле илдетке кантип чалдыкканын билбейт. Мен больницага бир эле күндө сразу сол жагыма такаш башталып, больницага келип калдым скорый менен. Кийин анализден эме болуп чыкты. Суу бар экен, плеврит. Кийин бул жактан суу алдырдым. Ошону эле ооруп калдык, атып эме. Биздики, например, жугуштуу эмес экен, туберкулезчу. Закрытый эмес экен. Закрытый түр экен. Ошол азыркы да ушу жакшы, уже 1 ай жатканмын биякта. Өзү обычно 2 ай жатыш керек, 56 күн. Азыр нормально, бар жогум жакшы. Кургак учуктун таякчасы абада жашагандыктан жугуу процесси да 95% аба аркылуу жүрөт. Нымдуу жерде жугуу коркунучу бир топ күчтүү. Аны менен катары эле жарандардын социалдык абалы да чоң мааниге ээ. Адистер белгилегендей, ооругандардын басымдуу бөлүгү тышкы миграцияга чыгып келгендер. Анан да көкүнүчтүүсү, бейтаптардын көпчүлүк бөлүгү бир эле учурда башка ВИЧ-спид сыяктуу ооруларды да жуктуруп алгандар. Ошондуктан кургак учукка каршы борборунун эшигин жашоодон үмүтүн үзүп, айласын таппай калгандар атташат. Оңой өлүүнүн жолдорун издедим деп да айтышат кээрлерчи. Себеби дегенде туберкулез дегенде баягы жугуштуу формасы, анан туберкулездин кээрлер алги лечение убагында дарыланбаган бейтаптары, өлүп калган бейтаптарды адам оюна бүт эле жатканда жаман нерселер келет да буларынча. Ошон үчүн булар өлөм, менен эч ким сүйлөшпөйт. Менин бул тим бойло мунун курсу аябай көп. Мен ушу дарыларды ичсем айыганбы айыкпайынбы деп жаман ойлор башына келет. Бирок бул жердеги дарыгерлер кургак учук айыгуучу дарт экендигин жана бул илимий тастыкталган нерсе экендигин айтышат. Бир топ жылдар бою Орусияда иштеп, кургак чөтөлгө кабылганда өз алдынча дарыланып жүрүп, эми гана чыныгы дарылоо курсунан өтүп жаткан бул бейтапта аталган оорудан айыгууга ишене тургандыгын билдирет. Шу менен вактыда мына врачтарды кайрылбай жүрдүм да. Өзүмчө эле өтүп кетет деп невнимательный болдум мен. Өзүнчө. Кичине башыда кичине болот экен. Анан кийин өзүнчө алеги көңүл чөктүрүп, мен туберкулез болуп калдымбы деп. Анан кийин результат чыккандан кийин уже бир жума 10 күн результат 20 күндө чыкат экен да. Анан өзүн сезип калат экен да, значит бул туберкулезди лечение кылса болот. Өзү да ишенич болуп калат экен да. Сиз ишенип атасызбы? Мен 100%, 1000% ишенип атам. Потому что фактта мен өзүм сездим да шуну. Кургак учук оорусу тууралуу жерлерде үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, өкмөттүк эмес уюмдар аздыр көптүр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түрдүү китепчелерди таркатып келишет. Бирок оорусу бар экендигин билбей, же коомчулукка таанылып калуудан коркуп жүрүп, илдетти өтүштүрүп жибергендер арбын. Ошондуктан дарыгерлер ар бир адам өз ден соолугу үчүн өзү күрөшсө деп кеңеш беришет. Эч качан ооруну жашырбастан, оору жашырса өлүм ашкере деген макал бар кыргыздардачы. Канчалык эрте табылса, кургак учук ошончолук эрте дарылануусу аябай жакшы болот. Ошону эске алыш керек деп ойлойм да, элдердин бардыгына кайрылат элемчи. Мунун аты суук болгону менен дарыласа дарылана турган оору. Андыктан кургак учук менен жалпы коомчулук бирге күрөшүүсү керек. Мындай максатты көздөгөн кургак учукту токтотобуз деген ураан менен аталган кызматтын өкүлдөрү жана Кызыл Ай коому пресс-конференция уюштурду. Анда облустагы бүгүнкү кырдаал жалпы эсепте туруктуу экендиги айтылып, оорулууларга кеңештер берилди. Ооруну биринчи баштаганда ичкен дарысын аягына чейин ичиш керек, токтотпош керек. Анан кийин эгерде токтотуп коюп арасында, анан кийин кайра уланта турган болсо, бул таасир этпейт дарысы. Ошон үчүн дарыны ичип баштагандан аягына чейин дарыланыш керек да, ичиш керек аягына чейин токтотпостон. Канткен менен кургак учук оорусу менен күрөшүүдө мамлекеттин бүгүнкү саясаты көңүл жылытаарлык эмес экендиги белгилүү болду. Аталган оорунун толук түрдүү аныктоочу компьютердик томографиянын регион турсун облустук борбордо жок экендиги буга далил. Аны менен катары эле оорулууларды дары менен камсыз кылуу чет элдик донорлор тарабынан каржыланып жаткандыгы өкүндүрөт. Ошондуктан экономикага шылтап эле олтура бербей, бийлик өкүлдөрү кургак учук оорусуна чалдыккандардын маселесин мамлекеттик деңгээлде чечип беришти. Кенжебүү Маматсадыкова, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары.
Алай жергеси быйыл Нооруз майрамын өзгөчө белгиледи. Анткени райондун борбордук стадиону бул күнү майрамдык маанайга ортоктош болуу үчүн келген адамдарга толсо, алар үчүн мектеп окуучулары тарабынан ыр күлкө бийлер тартуулады. Майрамдык салтанатка биздин чыгармачыл топ да барып катышып келген. Эзелтен элибиз Нооруз майрамын белгилеп келет. Бул күнү айлана шаңга бөлүнүп, ар бир адамдын жүзүнөн шаттык, көтөрүңкү маанай байкалса, жаратылышта да өзгөчө бир кубулуштарга бөлүнүп, дарактар бүчүралып, жерди жарып чөп чыга баштайт. Ошондой эле бул күндү элибиз жаңы жыл катары баалап, жылдын берекелүү, мол түшүмдүү, ошондой эле тынчтык өкүм сүрүүсүн тилек кылышып, бири-бирине каалоо тилектерин айтышып, бата тилешип, майрамдык салтанат курушат. Жаңы күн, жаңы жыл келип атат. Ушул жыл бактылуулукту, тынччылыкты, аманчылыкты алып келсин. Бала чака бактылуу болсун, элибиз, жерибиз тынч болсун, балдар ыймандуу болсун. Элибиз ушу мамлекетибиз, районубуз бай болсун. Элибизге тынчтык каалайбыз. Жаңы жылда балдардын оюнун көрөлү деп стадионго келдик эле. Мына баардыгыбыздын маанайыбыз ачылып, күн да жакшыраак болуп атат. Ушу күндөй ачык болсун силердин көңүлүңөр дагы. Ишиңерде ийгилик болсун балдарым. Ынтымак болгула. Ынтымакчылык баардыгынча эмгекчил болгула. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Алай жергесинде Нооруз майрамынын урматына карата аябагандай чоң программадагы концерт болуп жатат. Бул жерге ошо Алай районунун жалпы эле 14 айыл өкмөтүнөн келген тургундар катышып, ошондой эле мектеп окуучулары өздөрүнүн чоң программадагы концерттерин тартуулоодо. Албетте элдин маанайы бүгүн аябагандай көтөрүңкү. Алай районунда уюштурулган мындай салтанатка келген көрүүчүлөр да өз жакшы каалоо тилектерин жашырышкан жок. Аксакалдар батасын берип, жаштар куттук сөзүн айтышты. Белгилеп отурган майрамыбыз Алладан тилейбиз, бардык нерсени Алладан тилеш керек. Алла таалам ушу жылы дагы былтыркы жылдан да жакшыраак болуп, элибизде тынччылык болсун, моочулук болсун. Ушул жылы тынчтыктын, өнүгүүнүн, анан ар бир үй бүлөдө ушул ойлогон ою, тилеген максаты ушул жылы ишке ашып кетишин чын жүрөктөн каалайм. Маанайыбыздардан жакшы. Бүгүн майрам айрыкча шаңдуу, көңүлдүү, элдин бардыгы ушундай жакшылыкка активдүү катышып өтүп атат. Мына оюн коюп аткан мектептин окуучулары дагы программасы дагы кеңир экен, ар түрдүү. Алай районунда майрамдын урматына уюштурулган мындай концерт программаны алгач райондун акими, Гүлчү айыл өкмөтүнүн башчысы куттуктуу сөздөрүн айтышып, салтанаттуу түрдө ачып беришти. Кыргыз мамлекетинде жашаган ушул биздин эл журтту бүгүнкү Нооруз майрамы менен Алай элинин атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул жыл Кыргыз мамлекети үчүн жакшы жылдардан болсун, Кыргыз мамлекети өнүккөн өскөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Жалпы элди ушул Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап уруксат этиңиздер. Алас, алас, арбаледен калас, жан бүткөндүн бардыгы жакшылыкка жанаш. Мындан сырткары райондук администрация тарабынан Нооруз майрамына карата буйрук чыгарып, райондун 14 айыл өкмөтүндө жана ар бир айылдарда спорттук мелдештер, тамак аш көргөзмөлөр уюштурулуп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар каралган. Айыл жергесинен чыккан жеңүүчүлөр бүгүн райондун борбору Гүлчү айыл өкмөтүндө беттешүүдө. Ал эми бүгүнкү салтанаттуу уюштурууну Гүлчү айыл өкмөтүнүн жамааты мойнуна алган. Бүгүнкү 2015-жылдагы Нооруз майрамынын иш-чарасын өткөрүүдө Гүлчү айыл өкмөтү толук өзүбүз өткөрдүк. Бул жерде негизги программаны түзүүдө 3 бөлүктөн түзгөнбүз. Биринчи бөлүгү Кыргыз элиндеги улуттук тамак ашты даңазалап чыгар көрсөтүү. Экинчи бөлүгү театрлаштырылган оюн зоок программасы. Үчүнчү бөлүгү бул спорттук оюндар. Мына ушинтип Нооруз майрамын жалпы эле Кыргыз эли, анын ичинде Алай району мыкты деңгээлде тосуп алышты. Ылайым ушул жылы аксакалдардын батасы тийип, жараткан өзү колдоп, элибизде тынчтык, өсүү, өнүгүү болсун. Абайнур Большевиков, Максат Макамбаев, Ош Бирим жаңалыктары, Алай району. Күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын басымынын жогорулашына байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунда, Алабука-Канышкыя, Мырзаке-Каракулжа, Алайкы унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп, мустоңот унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл.
2005 жылдагы март окуясынын 10 жылдыгына жана 2010 жылдагы апрель окуясынын 5 жылдыгына карата Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музейинде көргөзмө өтүүдө. Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен уюштурулган иш-чарада жалпысынан 54 сүрөттөр илинип, март жана апрель окуяларына арналган китептер да көргөзмөгө коюлган. Бул иш-чара апрель айынын аягына чейин уланмакчы. Андыктан өнөрпөздөрдүн эмгектерине күбө болууну каалаган шаардыктар келсе болот. Мамлекеттүүлүктүн тарыхында болуп өткөн, Каргашалуудагы, Кандуудагы окуяларда болуп өткөн окуяларды, элестерди фото сүрөттөр аркылуу көрсөтүп берүү. Жана баары билгендей ушул апрель окуясында тилекке каршы бир канча жарандарыбыз курман болушкан. Демек алар бекерден өлгөн жок. Алар эл жердин тынчтыгы үчүн, адилеттүүлүгү үчүн, жеке үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгышып, алар ошол өз мекени үчүн кашыкканда кайышкан жок. Кыргыз жигити Азамат Жаналиев жөө басуу боюнча жаңы рекорд коюп, Гиннестин рекордтор китебине кирүүнү көздөөдө. Ал 6 жылда дүйнөнүн 112 өлкөсүн кесип өтүп, 100 миңге чукул чакырым аралыкты багынтуу аракетин көрөт. Бул идея мага Москвада жүргөндө келген. Буга кенен эле 6-7 жылымды берем. Бул убакыт аралыгында мен өлкөгө кайтып келбейм. Сапарым быйыл башталса, Азияны, Африка, Америка, Австралия жана Европаны кыдырып, Кудай буйрса 2021 жылы кайтып келим деп кошумчалайт Жаналиев. Буга жөө басуу боюнча 86 миң чакырым аралыкты багынтуу менен канадалык Жан Валеда рекорд койгон. Азаматтын башкы максаты ушул көрсөткүчтөн ашып өтүү. Ош шаардык футбол жана сууда сүзүү мектебинин демилгеси менен өспүрүмдөр арасында футбол мелдеши өткөрүлдү. Оюнга жалпысынан 6 команда катышып, мелдеш курч мүнөздө өттү. Мектеп окуучуларынын арасындагы мындай таймаш жыл сайын салтка айланып өткөрүлүп келет. Бул турнирде Ош шаардык Дене тарбия жана спорт комитети каржылоодо. Мелдештин соңунда мыктылыгын көрсөткөн өспүрүмдөр шаардын курама командасына тандалып алынат. Бул демилгени биз жылда бизге бул традиция болуп калган, жылда Нооруз майрамына карата өткөрөбүз бул турнирди. Бул турнирден жеңип чыкканда курама командалар Кыргыз Республикасынын чемпионатында катышат. Чемпионатында 7 область, анан кийин Бишкек шаары, анан кийин Ош шаары болуп 9 команда Кыргыз Республикасынын ичинде өтөт. Биз конокко барып, алар бизге келип, биз ошондой дамак кастак деп коебуз, ошону ойнойт. Мен турнирге келген, тренировкага келген 5 жылдан бери тренировкага калгам футболдо. Ушу биз бул турнирди ар жылы күтөбүз, Нооруз майрамында. Ар жылы ушинтип бизге өткөзүп беришет агайлар. Биздин чыгармачылык топ тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Ал эми Ош Пирим телеканалы эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болгонго даяр. Ал үчүн биздин төмөнкү телефон номерге байланышка чыксаңыздар болот. Жашооңуздарды жакшы жаңылыктар коштосун, амандыкта жүз көрүшөлү.